Туугандар, мен сиздерге вызов таштайм, челлендж жарыялайм. Ушул видеомду башкаларга таратып, ушул челленджимди кабыл алып, жана бардык ушуга амал кылалы. Кудай буйрса, Кудай таалам амалыбызга жараша берекет берет, иншалла. Аракетибизге жараша берекет дегендей, берекетин берет Кудай таалам. 3 нерсе. Биринчиси, арак сатылган, пиво сатылган магазиндерден соода кылбайбыз. Экинчиси, өзүбүз бир фирмада иштесек, мен ушундай мисалы фирмада иштейм, арак сатылган магазиндерге таштабайбыз. Үчүнчүсү, дуа кылабыз. Арак саткандар арак сатпай калсын, арактан пайда таппай калсын. Ушу Аллахым ушул инсанга хидаят бер, арак сатып аткан жергечи. Иман жолуна сал, тагдырында хидаят жок болсо өзүң жетиштүү бол деп. Ушул 3 нерсени челлендж жарыялап атам сиздерге. Ушул 3 нерсе амал кылалы. Биринчиси, магазинде соода кылбай, мен буга аракет кылып амал кылып жүрөм. Пиво, арак сатылган болсо мен ошол жака кирбегенге аракет кылам. Такыр эле жок болуп калып, ошол эле арак сатылган магазинде эле биз ала турган нерсе болуп турса, анда башка сөз. Кудайга шүгүр, азыр арак сатылган магазиндер көп, ошол жерден соода кылалы. Мейли кичине кымбат болсун, бирок берекесин берсин деп ошол соода кылалы. Экинчиси, мен да фирмада иштейм мына. Бир эле магазин бар, бир эле точка бар. Ошо арак сатат да, мен таштаган товардычы. Анан ошол жерге мен мурун ортодо таркатпай койгом, анан жандагы магазиндерге таштайм да. Анан тигилер кыйкырып атып, мени кайра чакырып, мындай таштаган тиги дегенде мейлдеп таштап, мындай жеңил ой менен ошо товар таратып атам эле. Мындан ары сиздерге челлендж жарыялап атып, өзүмө Кудай буйрса жакшы ниет кылдым. Мындан ары ошол жака барып түшүндүрүп товар таштайм. Араңыздар сатпаңыздар, мен сизге товар таштайм. Араңыздар сатсаңыздар, кечирип коюңуздар, таштай албайм деп. Экинчи. Үчүнчүсү, жок дегенде жана дуа кылалы. Мындай да туугандар, мисалы бизде көлдө бир айылда акча чогултушуп, бир магазинге барышыптыр, арак сатпаңыз деп жакшы насааттарын айтып, дуа кылып, пикир кылышыптыр. Ай киши айтыптыр, макул, мындан ары сатпай койгон, бирок мен монча миң сом арак алып алгам. Ушуну сатайын, андан кийин сатпайм десе, тигилер анда дагы намаз окуган бекем байкелер экен. Анда дагы жөн калбастан, анда биз акчаны чогултуп, сиздин арагыңызды сатып алабыз деп, 80 миң сом деди го дейм, по-моему. 80 миң сомго барып арагын сатып алып, бүт жерге төгүшүптүр. Караңыздар, ошондой тип байке арак сатпай калыптыр. Биз ошондой мындай иш аракеттерди кылышыбыз керек эле. Жок дегенде анчалык кыла албасак да ушул 3 нерсени кылалы, Кудай буйрса. Түшүнүңүздөр. Биринчиси, ошондой жерлерден атың өчкүр арак сатылган жерлерден соода кылбайбыз иншалла. Экинчиси, биз фирмада иштеп, ошол жака менен магазиндер менен взаимосвязан болсок, ошол жака товар таштабайбыз иншалла. Үчүнчүсү, жана дуа кылабыз. Дуаны мына дагы бир кайталап коеюн, унутпайлы. Арак саткандар сатпай калсын, арактан пайда таппай калсын, ошолорго хидаят бер, туура жолго сал, иман жолуна сал. Тагдырында хидаят жок болсо, Аллахым өзүң жетиштүү бол деп. Жана бар го бизде, эми Кудайга койдум, Кудай өзү эметет дегендей. Кудайым өзү эметет иншалла, тарбиялайт да. Ошо бардыңыздар ушу челленджди кабыл алып, амал кылып, жана ушуну башкаларга таратат деп ишенем иншалла. Аллах таалам аракетибизге жараша берекесин берет иншалла.